Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Хайдарли базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге туғандар Новопавловканың Алтын Орда қонышынан бір сатылушы үй көргөзмөкчүмүн. Басы $32.000 дагы сүйлөшүү болот туғандар. Эми сіздерге баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Фрунзе көчөсү жана Алтын Ордо кирип кеткен негизи көчөнүн кесилишинде турам туғандар. Ушул жерден сиздер түндүктү карай жүрөсүздөр. Катардагы 3-көчө Абшыр ата көчөсүндө сатылуучу үйүбүз жайгашкан жана ал жака чейин 199 маршрутка барат туғандар. Бул жерден көптөгөн эле маршруткалар шаардын бурчуна жүрүшөт. Ориентир бул Глобус маркети менен Газпром нефть заправкасын алсаңыз да ошол экөөнүн ортосундагы көчө менен түндүктү карай жүрө бересиздер туғандар. Макей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгаштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Абшыр ата көчөсү 15 дарегинде жайгашкан. Так, жерин айда жалпысынан 5 соток. Эң эле чыгыш чеграмдакей бул забордон башталат. Участок тегерентте 4 бурчтан забор кылынган пескоблок менен туғандар. Андан ары бул жарагында мына калиткасы андан кийин чоң дарбаза жана эң эле батыш чегара мына бул кошунанын заборуна чейин болуп калат туғандар. Бул жерде жанагы Фрунзе маркеттери бул жерден жакын эле аралыкта болуп калат. Эң эле катарынан түшкөндө эсептесеңиздер 3-үй көчө туғандар Абшыр ата көчөсү чоң жолго жакын. Балдарыңыздар мектепке бул жерде Чыңгыз Айтматов гимназиясына жана Киркамстромдо мектебине деле барса болуп тугандар. Эң эле батыш чегара бул жерден дарбаза. Так, анан газ мынакей туғандар быйылкы жылга келген уже. Мына кошуналар киргизип алыптыр, уже газ берилиптир. Газды киргизип алсаңыздар болот. Газ бар. Көчө тараптан дагы эмне маалымат калды? Жолдун кеңдигин айтпай калдым бе туғандар, орто кеңдикте деп мынакей жолдор кенен эле экен. Ушулар кенен эле. Документтер боюнча кызыл китеби бар туғандар. Бул мына короосу. Бул жакта 10-8 болгон чоң үйгө фундамент коюлуптур. Бийиктиги мына жакшы эле бийиктикте 1 метрден бираз көбүрөөктөй көрүнөт. Ылдый жакка да туғандар жер астына да киргизилген фундамент. Бул тарапта 3 бөлмөдөн турган үйүбүз. Так. Дагы эмне маалыматы? Электр энергиясы, суу, газ бар экен, кызыл китеп бар, фундамент жана үй. Үйдүн тышкы тарабындагы ажатканасы, алды тарабында дагы ушунча бош жер. Бул үйдү бүтүрсөңүздөр бул жакта быз саласыздарбы, же склад кылып коесуздарбы, же жашай бересиздерби? Кыскасы мына чоң үй бул жака салынат экен. Бурч-бурчтардан мына бул фундаменттин арматура тышталган. Алды тарабынан навес кылып, мына кыскасы көп фантазияны айта бербейин, туган өзүңүздөр карап байкап аласыздар. Так, азыр үйдүн ички тарабына киргизсем, бул үйдүн дагы чыгыш тарабына дагы мына ушунча аралык. Тугандар, буякта. Сиздерге азыр үйдүн ички тарабын бир көргөзөйүн да. Андан соң сыртка чыгып калган маалымат берип баасын айтайын. Мынакей тугандар, бул үйдүн киребериши, кирген ушундай бир бөлмө, отоплениянын котелу жайгашкан жер, түштүк тарабынан терезе. Так. Андан ары бул жагында болсо, тамактануучу бөлмөсү экен. Түштүк тараптан терезе болуп, отоплениянын батареялары. Дагы эмне маалыматы? Бул жакта мына дагы бир мындай бөлмө жалпысынан. Бул жагы 3 бөлмөдөн турат, короосунда жаңы үйгө 10-8 болуп фундамент коюлган. Отоплениянын батареялары. Мынакей жылуу экен. Андан ары эми короосуна чыгып калган маалыматты берейин тугандар. Мен кайра сатылуучунун короосундамын тугандар. Мынакей фундамент чегарларына көрүп турасыздар. Бул жактан болуп калат. Басы бул үйдүн $32.000 сурап атыптыр. Андан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номери экранда жана описанияда эсител деп жазылып турат тугандар. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр жана ушундай үй издеген достор менен, туугандар менен бул видеону тугандар бөлүшүп кетиңиздер. Кандай эместерден коштошом тугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.